Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн апталык аскердик жаңылыктары. Сиздер менен мен Элиза Арапбаева. Саламатсыздарбы? Эки 2019 жылдын 3 августунан 17 августуна чейин Монголия Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн биргелешкен окуу борборунун базасында өтүп жаткан Арафт 2019 марафонуна Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү да катышууда. 2019 жылдын 21 июлунда Кыргыз жана Казак республикаларынын куралдуу күчтөрү Монголияга учуп кетишкен. Учурда иш-чарага даярданып жатышат. Конкурстун шарттары боюнча өткөргөн тарап катышуучуларды аттар, күжүрмөн ок атуучу куралдар менен камсыз кылат. Ал эми аттардын жабдыктары өздөрүнүкү болуусу зарыл. Монголия Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабы катышкан өлкөлөрдүн аскер кызматкерлеринин даярдык иштерине да жооптуу. Буга 14 күн каралып, аталган убакыт аралыгында катышуучулар Монголиянын жаратылышына жана жылкыларына көнүгүшөт. Арафт монгол тилинен 10 деген санды билдирет. Чыңгызхандын 10 баатырынын кошуундары менен байланыштырышат. Монголия Республикасынын демилгеси менен өтүп жаткан Арафт 2019 марафону атчан аскерлердин кошуундарынын жаңы сынак түрлөрүнүн бири болуп саналат. Аскер кызматчыларынын даярдыктарынын жүрүшү 2 этаптан турат. Биринчи этабында кыска аралыктагы тоскоолдуктардан өтүшөт. Ал тоскоолдуктарга гранатаны алыска ыргытуу, кошуундардын тоскоолдук тилкелерде бутага атуусу. Ал эми экинчи этабына жылкы марафону кирет. Анда аскерлер суу тоскоолдуктарынан өтүп, жылкыны жаткыруу, аны башкаруу, тактикалык иш-аракеттер жана куралдарды ташуу менен таймашат. Ошону менен бирге машыгуучулар Монголия мамлекетинин куралдуу күчтөрүнүн аскердик техникалары менен таанышып чыгышты. Кыргызстан танкистери биринчи жеке жарышуудагы жүрүштү көрсөтүштү. 2019 жылдын 4 август күнү Россия Федерациясынын Москва шаарындагы Коргоо министрлигинин Алабино полигонунда өткөрүлүп жаткан аскер оюндары 2019 танкалык жарышта кыргыз танкистери биринчи жүрүштү көрсөтүштү. Курама команда төмөндөгүдөй көрсөткүч менен жүрүштү экинчи болуп келишти. Россия 18,55, Кыргызстан 25,37, Армения 29,43, Иран 38,33. Танк экипажын төмөнкү курам түзөт. Экипаждын командири улук лейтенант Кылычбаев Ильяс, мейлегич оператор эфрейтор Токтобаев Самат, механик айдоочу кенже сержант Азизов Дилмурат. Россия Федерациясынын Коргоо министрлиги тарабынан Москва шаарынын Алабино полигонунда өткөрүлүп жаткан аскер оюндары 2019 мелдешинде кыргыз эли колдонгон улуттук буюмдары көрсөтүлдү. Бул иш-чара Алабино полигонунун достук үйүндө өткөрүлдү. Көрсөтмөнү Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлеринин тарбиялык иштер боюнча башкармалыгынын орун басары майор Белек Абдрахманов уюштурду. Жалпы улуттук көрсөтмөнү Москва шаарындагы коомдук бириккен конгрессинин жана Адылгазиев Азамат жетектеген кыргыз дүкөнү жамаатынын колдоосу менен уюштурулду. Бул машыгууда биздин команданы колдогондорго команданын атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Отуз 806 аскер бөлүгүнүн окуу талаасында кызмат өтүп жаткан мобилизациялык резервдик жыйындын жоокерлерине гарнизондук офицерлер үйүнүн чыгармачылык тобу атайын концерттик программа тартуулады.
аскердик кызматты өтөө ар бир жигиттин парзы милдети болгондуктан мен да ушул аскердик кызматымды өтөйүн деп Ош облусундагы 36-806 аскердик бөлүгүндө 1 айлык аскердик кызматты өтөп жатам. Бул жерде биз күн сайын толук кандуу аскердик машыгууларды, ошондой эле курал жарак менен машыгууларды өткөрүүбүз. Андан сырткары бизде саптык тизилүүлөр, физикалык даярдыктардан, ошондой эле моралдык, психологиялык, патриоттук сезимдерди өстүргөн атайын окууларды өтүүдө. Бул жерде аскердик бөлүктө абал шарты абдан жакшы. Бардык даярдыктар мыкты өтүүдө деп ойлойм. Ошондой эле бизде дем алыш күндөрү атайын спорттук иш-чаралар, маданий иш-чаралар уюштурулат. Ошолордун катарында айта кетсек, мына бүгүн гарнизондук офицерлер үйүнөн атайын ырчылар, бийчилер келип бул жерде аскерлерге шаңдуу маанай тартуулап кетишти. Бул менин оюмча жакшы көрүнүш. Анткени мына ушундай маданий иш-чаралар мекен алдында кызмат өтөп жаткан аскерлердин патриоттук духун көтөрүп, маанайлар, машыгууларын жеңилдетүүгө абдан көмөк көрсөтөт. Мен катардагы жөөкөн Нурлан уулу мырза, азыркы учурда 52-870 аскер бөлүмүндө кызмат өтөйм. Кызмат өтөгөнүмө 9 айдын жүзү болду. Кызмат аябай жакшы. Азыркы учурда биз Сарташ аймагында биргелешкен атайын тактикалык окуу машыгуусунда жүрөбүз. Биз өзүбүзгө аябай көптөгөн тажрыйбаларды алдык. Учурдан пайдаланып Ош облусунун Өзгөн районунда жашап жаткан ата-энеме жана туугандарыма, досторума салам жолдойм. Жана кыргыз элинин, кыргыз армиясына кызмат өтөп кетишиңерге чакырам. Куралдаш досторума ийгиликтерди каалайм. Мен катардагы жоокер Кадыров Медет Кубанычбекович 92-840 аскер бөлүгүндө кызмат кылып келе атам. Кызмат кылганыма 9 ай болду. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүндө кызмат кылганыма абдан кубанычтамын. Бул убакыттан пайдаланып, Жалал Абад областына караштуу Ташкөмүр шаарында ата-энеме, бир туугандарыма салам жолдойм. Ушу досторума да салам жолдойм. Мен катардагы жоокер Мисралиев Шерзат. Мен 52-870 аскер бөлүгүндө кызмат өтөйм. Кызмат өтөгөнүм азыр 9 айдын жүзү болуп калды. Тала машыгуусун биз көптөгөн нерселерди үйрөндүк десем жаңылышпайм. Мен ушундан эле пайдаланып Баткен областынын Кадамжай районунун Бүргөн айылындагы атам Юсубалиев Зикирге жана апам Юсубалиева Санабарканга салам жолдойм. Жана жоролорум, досторум Темучин Бекболот, Эргеш досторума жана башка досторума бардыгына салам жолдоп кетем.